Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Сейнепбүбү Кенжебекова Айтылуу Талас облусунун Талас районундагы Кыркказык айылында жарык дүйнөгө келген. Истаркандан тартып балалыгы Коңшу Ташарык айылында өткөн. Манас атанын күмбөзү жайгашкан бул айылдагы Долоон орто мектебинде атасы Курманалиев Кенжебек 15 жыл бою директор болуп эмгектенген. Бойго жеткенге чейин Манас атабыздын күмбөзүнүн тегерегинде ойноп, ушул жердин абасынан дем алып, суусун ичип чоңойдум деп эскерет Сейнебеже. Кыйын замандар мыкты адамдарды жаратат, мыкты адамдар жакшы жашоону орнотот деген кеп бекеринен болбосу керек. Сейнепбүбү Кенжебекованын ата-энеси Совет мезгилиндеги колхоздоштуруунун катаал заманында төрөлүп, кыйла кыйынчылыктарды баштарынан кечиришкен экен. Атасы элдин камын ойлогон, өкмөт үчүн кызмат кылган, элдин сабатын жоюу, билимин көтөрүү үчүн өз эмгегин аябай иштеген адамдардын бири болгон. Атасы Кенжебек апасы Акылтай менен баш кошуп, түтүн булатып, үй бүлө куруп баштагандан көп өтпөй эле каргашалуу согуш чыгыптыр. Атасы ата мекенин коргогону согушка аттанып, Сейнебеже апасынын боюнда калат. Төрөлөрүнө жакындап калган мезгилде атасы согуштан жубайына кат жазып, түш көргөнүн айтат. Түшүмдө кыргоол кармап алыптырмын. Ушул сен кыз төрөйт окшойсуң. Кыз төрөлсө атын Сейнеп койгула, дептир. Ошентип 1942 жылы 6 декабрда кыз бала төрөлүп, атын Сейнеп коюшуптур. Сейнебеженин балалык чагы кыйын күндөр менен коштолду. Мектепте окуп жүргөндө ордун азабын көп тартты. Кийин турмуш куруп, бала чакалуу болгондон кийин жашоосунда көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Кийинчерээк өзү күтпөгөн дабагерчилик касиет бар экендигин баамдап, канчалаган оорунун азабын тарткан адамдарга жардамын бере баштады. Сейнебеженин жолдошу катуу оорудан эртеле кайтыш болуп, үй бүлө түйшүгүн жалгыз тартты. Азыркы тапта эженин кыздар балдары, неберелери колуна кол, бутуна бут болуп, кол кабыш кылып келишет. Жакында Сейнепбүбү Кенжебекованын «Миң дартка даба дары» аттуу китеби жарыкка чыгып, ачылыш аз эмне коомчулуктун өкүлдөрүнөн, эженин колунан сакайып кеткен бейтаптары дагы келип катышышты. Эмесе ошол өткөрүлгөн иш-чарага орун берсек. Бала кезинен баштаган бул иши улам жыл өткөн сайын баягы окуп билип алган башка экен, курак менен келе турганда касиеттер бар экен да, курак менен. Жаш болгон сайын, жашка жаш, башка кошулган сайын өзүнүн өнөрү да касиети да артып турат экен. Ошондой артып турган, келгени келип турган эженин касиетин жалпы журтка жарыя салып, ошондон шипа таап жүргөн адамдар көп. Биз ошонун баштапкы иши катары эженин ушул китебинин бет ачарын кылып коелу деп чогулуп жаткан учурубуз. Сейнепбүбү апанын ошол китепте да жазылган өмүр баянында. Анан бул кишинин элге айтылбаган купуяда чоң сырлар бар. Негизи касиет артылган кишилердин бардыгы ушундай болот экен. Билинип билинбей, көрүнүп көрүнбөгөн нерселер аркылуу толо берет экен да. Ошондой толгон, ошондой болгон, күчүнө кирген эжебиздин ушул ишин дагы куттуктап, баягы жакшыны бөлүшсө көбөйөт кылып, ушул ишин көбөйтөлү деген үмүттө чогулуп жаткан учурубуз. Анда иш башы, сөз башы деп ушул акын жигитибизге сөз бурчунун үн кезегин берсек, оозун, абанын оболотуп, элибизди аңлап кетсин, Акмамбет Султанов акыбызга сөз берет. Akıllı tаңдай жарган Dedin danışman kırgız kalkın var Taştın da kasiyetlerin tanıgan Arbak baktalay tınçlık ketmesin barça kırgız barınan Arbak jakşılık bolsun gödenden oy Ayrılmasın jaratkan uşunday ıntımaktın şanınan Jayqalıp ösken gök çöptün
негизи касиети о эмгеги. Аны билген адамдын апамдай болот өрнөгү. Мына бир эле кыздын айынан канча өмүрлөр көктөдү, канча жашоо өчпөдү. Сиздей болгон апалар өзгөчө медициналык жагынан толтуруп келет бөксөнү. Бар болсун ой сиздей апалар, чөптөрдүн баркын ашырса, ошондо мамлекетибиздин өскөнү. Sansızlar var, Kırgızistandın çölünde oşol darılardın barı var. Oşol köp çöptürdün içinde özgöçe muğor koşun tanımal. Gece ulandı Covid kaptadı, özgöçe azap mum boldu, anın ülke üstü baskanı. Bir gana çoңдордун баары качышып, эл өзүн өзү сактады. Ошондо Акалит менен чын эле элибиз айыктырды далайды. Канча адамдар кетишип кайгыга салды маанайды. Ошондогу бир дары мына уу коргошун жууп тур, өзгөчө бакыт нурларын жакшылык үчүн жаркыган сиздей апаларым бар болсун. Өрнөк алган калкыман, ошолордун чын эле оомат кетпей, алдынан да оомат кетпей, артынан куурчап жүрдү өмүрү. Ошондо айыгып кеткен жандардын Акалит десе эстейт го сиздей адамдарды көңүлү. Жакшылык үчүн төрлөктүр, жаркыган жаркын жашоодо жасаган эмгек өрнөктүр. Эң кызыгы бул жерге Акалит министр аталган абакебиз келбептир. Буга киши буу коргошун барында сакталат дайым жаадымда. Антседан апакебиз картайса да кыргыйда экен табында. Жашынан асыл апабыз атанар ата түбүчүн кылган экен камылга. Ал тата мурда илгери асылдык тунган канында. Апабыз ата жолун жалгаган, атанын бутун кармаган. Жакшылык үчүн жашоого жаш өмүрүн арнаган. Ооруган жерден айыккан, ооматын бутун тааныткан. Энелерибиз бар болсун, эл журттун көпкөнү тааныткан. Көдөндө жанган касиет, көмкү журтка жарыткан. Сиздин дарыңыздан көп болсун, ооругандар айыккан. Бар болсун ой асыл апакем, жанагы Европанын сандаган больницасы менен жарышкан. Азыр карап отурсак бабалардын дарысын, болбосо ишенбей жашап жүрөбүз. Өзүбүздө бардыба барктабаган биздин өзгөчө аргын күнөөбүз. Апакебиз сыяктуу эл менен болсун мүдөбүз. Ошондо айыгабыз баарыбыз, жаркын ататтаңыбыз. Өз топурагыбызда көктөгөн чөп дарыны колдонсок биздин ар дайым узак жашайт жаныбыз. Сиздей апаларыбыз бар болсун ой билимдин ачкан сырларын. Ошо билимде биздин багыбыз. Жаштарга өмүрүң болсун дагы да ушул өчүрбөй китеп жазганга. Ийгилик болсун башкысы эл үчүн жарып чачканга. Сиз болсо ар дайым китеп жазасыз эр тойгонуп актаңда. Эми китебиңизде кут болсун талашсын басмаканалар жыл сайын миңдеп басканга. Эмдиги жылы буйруса ошо баарыбыз чогуу келели, апам бир дарыкана ачканда.
Çok rahmat. Эми кезек менен алып бармай атабыз. Кадыр айтабыз. Мен устатым, агайым. Биз мектепти жаңы бүтүп келген кезде 90-жылдардын аяғы 2000-жылдардын башында ушу кишилердин колуна түшкөнбүз. Бул кишилер үйлеп ишке салган бизди. Анан кезекте агайыма Кадыр агайга берем. Бул Зейнеп апанын эле эмгеги, Зейнеп апанын эле жакшылыгы эмес, бул элибиздин бир табылгыс табелиги да. Анан кийин 60-ка чыкканда атамды алдап салдап күчүн алып, бүгүн мындан аркы деге кичинекей жолборс дарыштери бар экен. Мен мындан аркы бул иш-чаранын аягын жөндөп коеюн. Эки сөз. Биринчиден, мен бул китепти окуп чыктым. Анан көп нерселерге таң калдым. Көрсө жөн жерден чыкпайт экен. Ошол Манас Ордодо, азыр Манас Ордодо деге Манастын күмбөзү турбайбы? Ошо жерде чоңойтур бала кезде эже. Бул жашаган жери, ичкен суусу, жери, каны, ДНКсы, ата теги бүт бары мааниси бар да. Ошону ушул жерден да байкадым мен. Анан кийин өзү бул коргошун деген маселе Кыргызста илгертен эле биздин элдик медицинада бар болчу, кийин Алтымышбаев деген биздин академик муну илимий медицина жагынан изилдеген. Азыркы биздин министрибиз болсо өзү легенда аты академик болуп кетти. Демек бул маселе Кыргызста Манасты изилдеп жүргөн агабыз отурат, бир жерде Темирбек Токтогазиев. Манастагы бир дары чөптөрдү изилдеп систем таштырып койду. Темирбек байке мына. Ошонун ичинде бүгүн негизинен уу коргошун боюнча 30 жылдан ашык өмүрүн арлаган. Бул жөн эле сөз эмес, бүтүндөй өмүрүн арлаган. Анан кийин ошол ишинен бир жыйынтык көрсөткөн. Анан аягында жакында мен жана Кыргыз алымы деген көрсөтүүнү алып барып атканда ошо элдик дарыгерчилик жөнүндө теманы көтөргөнбүз. Ошондо эжеге сунуш айтканбыз да. Ушу жазып китеп кылып калтырып койсоңуз элге жакшы болот эле дегенче. Ошонун аягына чыгарыптыр. Анан кийин мен айттым, мынча болду, мен ушул ишиңизди китептин да бетин ачарын өткөрүп коелу деп, мына бүгүн бул иши да өтүп атат да. Анан урматтуу туугандар, бул элдик дарыгерчилик жөнүндө бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамын кабыл алуу маселеси азыр кызуу жүрүп атат, жогорку кеңеште турат. Биздин мына иш-чара эмне үчүн керек? Биз азыр ошо элдик дарыгерчиликтин зарылчылыгын коомго, бийликке таасир этип, коомдук пикир түзүп, ушунун зарылчылыгын элге жеткирип, ошол мезгилде бийликке да жеткиришибиз керек болот да. Өзү бүткүл жанагы саламаттык сактоо уюмунда ВОЗдо элдик дарыгерчилик боюнча атайын статьялар бар экен. Окумуштуулардан да келиштим, өтүңүз. Бүгүнкү чөйрөнүбүз өтө артын жүргөн. Мына илимий чөйрөдөн келип атат, чыгармачыл чөйрөдөн, врачтардан, анан дарыланып өздөрү айрылып кеткен адамдардын өкүнчүлүгү келди да бул жерде. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү мына китептин ачары, китептин бет ачары бул бир кыргыздын бир кайталангыс таберик элдик дарыгерчиликтеги өзгөчө бир 30 жылдан бери элге кызмат кылып келе жаткан ушул эжебиздин өмүр таржымалы менен байланышкан, ушул китептин чыгышына байланышкан бир маанилүү улуттук мааниси бар иш-чара өтүп атат деп ойлойм мен. Бул жердеги өзү форматыбыз ушундай эле болчу. Анда эмесе урматтуу туугандар, азыр эже өзүнүн мындайча айтканда китептин автору, анан кийин редактору деген түшүнүк бар да. Китептин автору эже өзү. Ал эми редактору болсо Назгүл Рисмендиева, туруп коюңуз, Азыр шарт боюнча эженин сөзүн угалы, анан редактордун сөзүн угалы, анан суроо жооп кылып, сөз кошуп кое тургандар болсо кол көтөрүп жөнөкөй эле. Ушундай эле бир формат менен жылалы, кандай дейсиздер? Анда сөз эжеде, Зейнеп эжеде, келиңиз. Саламатсыңарбы, Зейнеп Азымын бергениңерге. Эми ушул бүгүн айткандай 30 жылдан ашканды ушу коргошу менен аралашып келатканыма мен коргошу менен дар берем элге деп деле эч убакта ойлогон эмесмин. Ушундай болуп калам деп деле ойлогон эмесмин. Көрсө
менин ата тегимде ушундай адам бар экен. Илгери өтүп кеткен алтынчы ага ушу уйгурмошу менен эл албаган экен. Анан кийин ошо кандай келатат дейт да, ошо мени тандаттыр. Ошол алтынчы ага ушу уйгурмошу менен эл албайсың деп. Мен барлабайын деп жакшылап каршылык көрсөттүм, ага болбойт экен. Эмне жумуш кылсам да баарын жолунду тосуп койду. Только ушул ишти аткарасың дегендей мааниде да. Эмди ушул уйгурмошунду бетке да жазылды, бүт баардыгы улам чыгып айтып атам, телевизорге ким журналист балдар чыгарып атат, кесипке чыгарып атат, айтып атат баардыгы. Баарын эле айта элем, мен жаңысын айтайын да. Жаңысы ушу улам дары берген сайын, улам өркүндөп бир жаңы бирдемеси ачылат да. Улам жаңы бирдеме ачылат. Эми ал ачылган себеби мындай экен. Медицинада мастопатия болгондо шишканы только кесип таштайт экен. Биз ошону ысык, ошо акалит менен компресс жасап, ошо жумшап калат экен кадрesi. Кадрesi өзүнүн эле денесинде жумшак болуп калат экен. Анан ошо жумшаганда убактысы менен ошонун белгилүү убактысына чейин ичкенде ошол ар бир эле эми биз раковый боюнча айтып аткандан кийин раковый күлдүн тамырлары болот. Медицинада аны лимфоузул деп коебуз. Ошол лимфоузулдар эттин арасына кирип кетет. Аны чыгара алышпайт. Ошондой кесип алганда тиги кайталуу күл болуп калат экен да, жана кайталуу күл болуп калып аткан ошол экен. Биз ушул акалитти бергенде ошол тамырын кууратып таштайт экен. Куураганда бул өспөй калат. Өспөй калганда анан кийин кайталап ичсе, эгер күлдүн размери кичинекей болсо, ал кууратып шайып болуп калат экен. Эгер чоңураак болсо, аны кайта биз медицинага пайдаланып экенбиз да, ошону алып ташташ керек деп. Менде бир мисал болду. 75 жаштагы апа келди да, ошол апанын мастопатия экинчи степендеги. Анан докторго келсе, операция жасайбыз бир күнөн кийин, больницага жатканга алынып кел деп жиберет экен. Ал киши келди мага. Кошуна болчубуз, сен эмне берип атасың? Эмнечи, мен ушундай деп атат, кандай дейсиң деди. Эже, ушу барып кестирип салганда болбойт. Сиз эл жакшы ичиңиз. Ошо жанагы тамырларын кууратыңыз. Анан кестирип салыңыз. Ал кайталап экинчи чыкпайт. Ошентсе макул болду. Анан ичти. Ичкенден кийин бир ай ичти, ичкенден кийин мен önce кичинекей болуп калды. Мындан кийин баары ордуна келди. Барып врачыбызга көрүнүп бериңиз, обследованиеден өтө бериңиз деди. Анан барса, томографиядан өтүш керек, бир аз убакыт өтүп кетипти деп томографияга салса, мындай эле кичинекей эле шарик болуп калды, кара точка болуп. Анан кийин медицинада бул биринчи жаңылык да. Мурда көрбөгөн ал томографияда иштеп отурган врач. Анан кийин бабушканы отургузуп коюп, ошону эмнететкен, текшериш үчүн академикке чалат экен. Бир академикти чакырып, ушундай болуп атат, келип көрүңүз дейт. Ал киши келип мурункусу менен кийинки томографияны сопоставить этип караса, экөө салыштырып караса таптакыр башкача. Анан дагы бир жака звонок этип, эки бала бир чоң эме менен, чемодан менен бир медсестра болуп келишет. Аларды даже процедурныйга терапияга алып барып эле компьютерди жерге коюп эле ошол жерге апа көрөлү да деп эле чапанын чечкизип жаткызып коюп эле местный наркоз менен кесет. Барды мындай мурда түбүнөн кесебиз деп аткан мастопатияны силип эле, анан жана шарикти алышат экен да, ошону көрүш керек. Именно кандай болуп калды, эмнеге мындай. Анан апа кайта келгенде ичти дарыны. Дарыны кайта бычак тийип калды, эми кайта ичиш керек деп мен айткан элем. Ичип атса жөтөлөт да, күнү түнү какылдап жөтөлөт. А мурда жөтөлчү эмес.
Эмне болду, эмнеге жөтөлүп каласыз? Мурда жөтөлчү эмессиз. Даже жанагы өпкө оорулар деле келгенде 10 күн деле басылып калат, а мунду күчөп кетти. Барып врачтар билиңизчи, эмнеге тийип койду экен десем, врачка кайта барса айтыптыр, эмнеге өпкөгө метастаз кеткен депчи. Иче бер, ошо дарыны эле иче бер, бул өпкөгө метастаз кеткен. Кайта бир ай ичип, анан кийин өпкөсүнөн ачылган жашап атат, жакшы. Ушундай мисалдар аябай көп. Мен күнү-түнү бир айга чейин сүйлөсөм, аябай ошо айта турган сөздөр абдан көп. Мурда биз башында окуп барларга берчү эмеспиз. Ишчи, бирок мындай толук аякчы эмес да. Анан ушундай болуп калды, менин кызым айтты, апа, ушу мурдуна көрбөйлүкпү депчи. Анан чын эле мурдуна шприц менен куйдук. Кичинеден тамызып. Көп эмес. Шприцте канча? 15-20 грамм, миллиграмм. Ошол опухол башында мээдеги опухолду айыктырат экен да. Анан бир кыз келди. Врач операция жасабай коюптур. Себеби дегенде опухол мээнин ичинде отурат экен. А мээни биз ачканда эле ошо столдон эле кайтыш болуп кетет, биз аны эчтеке кыла албайбыз деп отказ беришкен экен врачтар. Ошону мурдуна коюп жүрүп аягып кетпедиби? Караңызчы. Эми ушундай медиктерди мен кандай десем, ал жетпегенде айтсам таанышат. Эми мен деле рак менен ооруканда айтканда бир академик врач сизди айыктыра турган препаратты алып ойлоп таба элек депчи. Анан мен ошо ойлойм да, ошол ойлоп таба элек препарат ушул органик болуш керек. Ушундай да. Ошол анткени мен айыктыра албайбыз деген да. Эми жаш балдар деле кайтыш болуп кетип атат, Кудайдын берген жашына разы болуңуз. Биз сизге операцияга не подлежит. Жаткызган менен сизге бере турган дарыбыз жок, андай дарыны ойлоп таба элек деп ушундай айтышкан. Анан эми кайгылайм, Кудай мен жашай турган өмүрүм ушунчалык узарган экен. Ушу балдарымды баксам деп балдарымдай кичинекей кезимде Кудай таалам бууру ушул дары мага жолуктурду. Анан кийин жолуктурду дагы ошол дарыгер врач биз ал кишиге эч ким мындай кире алчу эмес. Ал кишиге кириш кыйын эле. Мен 3 ай кире албай жүрүп киргем. Анан ошо киши айтты, бычактын нурунан өтүп кетиптирсиң, мен сени тарта албайм го деп. Мен аракет кылып көрбөспү тартып, мен болбосо болбой калат да деп ошентип десем, ойлонуп туруп анан кийин болбойт деп кетирийди, бир нече жолу келип аттым, кууп жиберсе деле келем кайта. Анан бир күн айтты, көп бет экенсиң, келчи деди. Анан ошо дарыны эми же тирилип кетесиң, ичип, же өлөсүң, акыры өлө турган кишисиң деди, билбейм. Иш кылып эч кимге көрсөтпөй, мынтип далдалап отуруп рецептти жазып берди мага. Ушундай алып ичесиң. Анан ошону мага өлүп калсам билбей калбай, бир жумада 2 жолу келип мага көрүнүп турган деди. Ушундай эле катуу эле айтты. Мен жыргап эле сүйүнүп кеттим, мен коргошун десем, анан ойлоп турдум, жана чукулу бүт куйган коргошун экен. Анан кантип ичет деп ойлонуп баратам үйгө. Анан Кудай жалгап, үйдө күйөө балам эмнеде иштечи, койгучучук болду. Ал билет экен, койчумандар кайнатып иччи экен ашказан оруган. Мен алып келип берем деди, алып келип берди. Бир пакет жан чыматтан кесе ошондо. Салафановый пакет менен толтуруп алып келди. Десе врачка алып бардым, мынакей органик коргошу. Мына мен дедим. Анан жакшы деди, анан ошо жазып берди дагы ошо. Мен келгенде таппайм ал кишини мындагыдай эле. Бирок медсестрага кайтып кетем, мен келдим, айтып койгула деди. Иче бердим, ал кишини жолуктурбай иче бердим, 3 ай ичиптирмин, 90 күн. Бир күнү келсем бар экен, аябай настроенияси жакшы экен. Анан эме деп калды. Канчалар эс алып атасың деди. Мен эс алган жокмун. Сизди таппай атам. Мен эс алып эч ким айткан жок, эс алган жокмун десем, ой деп өзү болуп кетти. Анан кийин
келчи көрөйүн деп көрдү. Көрүп анан кийин сен азаматсың, жеңдиң ооруду, аяктың, эми сен өлбөйсүң деп ошентип жөнөттү. Элди дарылайсың деп. Анан эс алып кел деди, эс алып келгенге жиберди. Мен эс алып кайта, бир ай эс алып кайта келгенде, мен аябай эле карап турат да, тим эле как рентген карайт. Мен өзүм неудобно бирдеме болуп кеттим. Мынча эмне карайт депчи. Анан кийин ай Челимогуз, сен киши дарылап атасың дейт. Дарылаган жокмун. Өлүп кетейин дарылаган жокмун деп карап бердим. Десе, жок, сен эми өлбөс жагына чыктың. Болду, эми сен элди дарылайсың. Деп анан кийин рецептти жазып берди. Анан өзүм дагы 30 жылдан бери ушу Союз кезде, анда строго эмес беле мындай нерсеге. Ушу өзү багы больницанын заведующий болгон үчүн больницага жаткызып коюп, анан ошо больницанын дарысын бербей эле аконит менен дарылап айыктырып жүргөн экен. Ошон үчүн ал кишинин аты республикага даты чыгып жүргөн киши экен. Атын айтып койсоң? Азды Чолпон Мамбетович. Азыр Таластагы жаңы тургузган больницанын атын ошо кишиге берди, эстелиге тургузуп коюшту ошол жерге. Ошол кишинин канча жылдан берки ушу медицинага кошсом деген максаты, анан кийин мен ошого себепчи болуп жана андай болуп келип, анан иштеп калдым, өзүм аяктанан кийин ошо документтерин мага берген учурда отургузуп, элди кандай кабыл алыш керек, ошолдарын ичкенде эмне тамак жеш керек, эмне тамак жебеш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек, бүт ошонун баарын изучать эткен экен, мага ошолорду берип кетти да. Эми элдик дарылар коргошу менен иштеп жүргөндөр бар, бирок ошону билбесе керек. Мен дебейм, ал Мамбетович Чолпондун ошо берген эмеси сабагы, ошол кишинин эмгеги бердим мен, ошол эле эмгеги деп айтам. Ошол кишинин эмгеги. Мен берип аткандары мындай жөнөкөй самоучка эмес, научный десем туура болот го дейм. Научный. Анткени ал киши опыт өткөздү да, эмне дары ичиш керек, эмне дары ичпеш керек. Анан эми дагы айта берсем көп. Суроо жооптор менен уланта алсаң да. Мына көрдүңүздөрбү? Кол жактан. Чолпон Мамбетов деген врач, жогорку билимдүү, илимпоз адам. Плюс еще эл ичиндеги жана табадан келе жаткан могу касиет, ушул коргошун бир элдик дарыгерчиликти медицина менен кошо, ошол учурда колдонгон киши. Ал түшүнүп кеттик конечно, бирок мына Зейнеп Бейжап апа айтып атат. Мен устатым ушул кишиди. Демек илимпоз, врач. И плюс еще бул коргошун боюнча баягы элден келе жаткан, илгертен келе жаткан элдик рецептти сактап калган киши болгон да. Ошон үчүн бул жерде мен могу китепти окуганда ушундай бир жаңылыктарды көрүп, көрсө бул башы эле ошо илимий нукта кеткен экен деп, анан мен кече жакында могу жыйынды өткөрүүнүн алдында Миталов Мамытовго бардым. Ал киши мээ боюнча дүйнөдөгү адис. Ал киши айтат, мен министр болуп турганда дейт кадыр. Ошо элдик медицина боюнча мыйзамын өткөрө албай койдум дейт, жетишпей калдым дейт. Бул элдик медицина жашап келген, жашай берет дейт. Бул бирге алып кетиш керек деп эди ал киши да. Мен колдойм деди. Анан жана мээге байланыштуу сиз айтканда кишиге да айттым. Эми буну пока ал киши айтты, эксперимент, лабораториялык маанайда, илимий багытта мен бул эженин атын угуп жүрөм дейт. Балдардан жөнөтөм, бүгүн да жөнөтүп келген жок ал кишиден. Кышы кылып кандидат, жанагы докторант болуп жүргөндөрдөн жаштардан жөнөтөм деген, иштешем деди кыскасы ал киши. Демек, Кудай кааласа биз келечекте ушул илимий медицина менен элдик дарыгерчиликти бир илимий нук менен алып кетүүгө болгон аракет уже жүрүп атат, Кудай кааласа. Мыйзамга уланып калса андан да эртерээк жылабыз. Анда сөздү азыр Рысмендиев Назгүл редакторго берели дагы, андан кийин анан сурооңуздар болсо, тандап туруңуздар, сүйлөйүн дегендер болсо кол көтөрүңөр. Ошо китептин редактору менин карындашым Назгүл айымда Рысмендиева. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бул жерде ошо байкашымча жаткызбоочусу жаткызбаган, отургузбоочусу отургузбаган,
касиет жөнүндө түшүнүгү бар адамдар турат да. Анан касиет десек кандайдыр миф образында элестетип эмеспиз. Бүгүнкү күндө ошол феноменге илимий негизде аныктама бергенге аябай аракеттер жүрүп атат. Билесиздер, бул жерде баарыңыздар көрүп жүрөсүздөр. Медицина тармагынанбы же башка дагы кыргыз дүйнөсүнө таандык болгон нукура тиги ата бабалардан келаткан мурасты ар тараптуу изилдөө жанданганда катуу жанданган бүгүнкү. Мына ошол элдик медицина жана медицина деп биз бөлүп карап жаткан жерибиздин өзүндө жаңылыштык болуп жатат деп ойлойм да. Анткени дегенде бүгүнкү күндө өнүгүп жаткан медицина баягы эле биздин элдик медициналык уландысы эволюциялык эле өнүгүшү болгон эле биз ошондо азыр өнүгүп кетип эле баягы тамыры бүтүп калган болуп атабыз да. А негизи тамыры гүлдөнмөйчү, тамырды кыркаткан болсок билесиздер, үстү кантип өнүгөт. Ошондой эле кетти да. Ансарындай Кудайдын буйругусуз тумускан бут сынбайт дейт эмеспи? Ансарындай бул китептин жазылып калышы деле мындай чоң апамдын каалоосу же дагы бир кандайдыр бирөө субъекттердин каалоосу эмес, бул кандайдыр объективдүү, мыйзам ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Анткени дегенде мезгилдин талабы ошондой. Мисалы, биздин ата бабаларыбыз ушул уу коргошунду, мынакей билесиздер, уу коргошун деп тергеп айтып атышат. Бизде табууланган эфемизм сөздөрдү билесиздер, кандай сыйлап ошол оорунун атын айтпай, мындай жашырып, табуулап сүйлөгөнбүз. Ансанда уу коргошун деп өзү айтып аткандай эле, бул эми ал жана көрсөзүп кетет. уу коргошунду мен ушул китепти редакциялап жатып байкадымда биздин буга чейинки балким башка көрүүчүлөр көрүлөтүн, бирок чоң апага чейинки тажрыйбада ичиргенин гана көрдүм да, ичиргенин гана көрдүм. Бүгүнкү күндө бул ошол жанагы ыкманы андан да өнүктүрүп, андан дагы трансформациялап дейбизби, аны мисалы азыр эле айтты, мурунга коюп атышат. Мен билгени Бакыт эженин жаңы новшествосу керек болсо бул нерсени патент алыш керек да, менин оюмча. Мисалы, кататтар менен эмеге куюп атпайбыз, бөйрөкү тазалап атат. Бул мисалы буга чейин практикаласа этилбеген ыкмалар да. Ушул мисалы башка өлкөлөрдө өзүмдүн жамандагым келген жок, башка өлкөлөрдө тырнактай эле бир нерсе болсо ошону көтөрүп жиберет да. Биз ушундай чоң бир мурас да, бул чейин мурас. Мисалы, чоң апа айтып атпайбы, Чолпон Мамбетов менин устатым болгон депчи, ооба, ансыз болмогон эмес да. Мисалы, устат, шакирт даяр болсо, устат пайда, устат келет дейт, шакирт даяр болсо. Демек, жанагы сиз айтып атпайсызбы, 6-чы атабыздын канында бар экен. Демек, сиздин каныңызда бар. Анткени дегенде кан, касиет деген түшүнүктү биз баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Канында бар нерсе, баары кайсы бир муундагы ал баары чыга турган нерсе да. Эми ошону татынакай болуп чыгарып, ошону өркүндөтүп, алып кетип жаткан ошо сиздин ишмериңизге, сиздин кыздарыңыздын ишмердигине, балдарыңыздын ишмердигине биз рахматтан башка, таазимден башка эч нерсе айта албайбыз. Өнүктүрө бериңиз, өзүңүздө кийинки муундарыңыз бар, калтырыңыз. Бул нерсе калып өлбөш керек. Ортодо бир тарыхый бир кырдаалдардын негизинде көп эле нерселер сунтулуп калды, бирок эми ошонун баардыгын кайра учугун булап жандантып келе жатабыз да. Мына ошол бир келген кишилерден өтүнүч алып кетип атасыздар. Буну эми элге жеткирип, мына соцсекторлордон, прессадан элге жеткирип, анан миңдей чыгыптыр, ошону реализациясына да жардам берип, ошол эле автордун, анан редактордун гонорарынан сырткары кайра экинчи чыгарылышка эле жумшалат бул китепке эле. Ошондуктан ушул жагына дагы ачык эле жардам берип коюңуздар. Мындай эле түз эле айтайын. Анан урматтуу туугандар, бизде мындай сунуш болуп атат. Мына университеттен атайын чоң институттун директору келип отурат, мына Мырзабек Камчыбек уулу. Атайын чакырдык, рахмат сиздин келгениңизге. Анан азыр мен сөз берем анан. Мындай да кыскасы салттуу билим борбору аталышы мүмкүн. Же болбосо өткөндө илимий конференцияда элдик академия, анан Шаршын Алкабатегин Кыргыз Касиет академиясы деп азыр иштеп атат. Аталыш боюнча алгандай ошондой ушул элдик баалуулуктарды системалап
Кыргыздын 90 түрдүү өнөрүн кыскасы, салттуу билимин китеп кылып, том кылып туруп чыгарыш маселе болот. Ушуну системалаштырыш керек болот. Ошол жакынкы 15-декабрда өтө турган курултайда биз ушул маселени көтөрөлү деп атабыз. Эгерде мамлекеттик каржылоого алып, ошол бир жерден кете турган болсо мына манасчылык, көкмөлүк, комузчулук, элдик дарыгерчилик, мүнүшкөрлүк, саяпкерлик деген баары эле кыргыздын ошол өнөрлөрү, салттуу билими. Булар чачкын болуп атат да, ар жерден издеш керек аны. Андай кылбастан ошол мисалы кыргыздын 40 китеби деп туруп эле биринчи тому манас жана манас өнөрү жөнүндө, экинчи тому көкмөлүк өнөр жөнүндө, үчүнчүсү комуз жөнүндө, төртүнчүсү элдик дарыгерчилик жөнүндө дегендей кылып, ошол элдик академия деп аталабы, же салттуу билим борлору деп аталабы, ошол жерден ушуну колго алыш керек болот. Буну биз көтөрөбүз мамлекет деңгээлде. Ошонун ичинде Назгүлө, сенин жумушуң даяр кыскасы. Дагы сенин тегерегиңе редакциялык топ мына темкем отурат. Бир топ нерсени системалаштырып койду. Ошолорду кайра бир иреттеп туруп эле оңоюраак, издесе оңоюраак таба турган бир жолго алып келишибиз керек да. Анда эмесе азыр мындай кылалы. Ким эженин колуна тагдыры буйрук барып, дарыланып, шипа таап, бүгүнкү күндө ушул жерде отургандардан ким сүйлөйт? Келиңиз. Атыңыз? Чуак. О, аты да Манастан экен. Чуак. Кандай диагноз менен келдиңиз эле? Кандай болду эле ачык эле айта бериңиз. Айтасың, болгондой айтасың. Жашырып жатканымда. Мына мен 4-нчи степень. Бирок Кайсы жыл келдиңиз? Пищевод, ана желудок. Ошо пищевод менен желудоктун ортосунда болчу да, опухоль. Анан 3 жыл болду апага келгенде. Мен тияктан уже чыгарып коюшкан. Болбойт, тигиндей. Анан кийин мен апага келдим, апа айтты, ичип көрүп балам деди. Анан иштим. Анан жана айтып кетпеди апа, биринчи кургатат деп. Анан операцияга барсаң болот деди. Аны ошондой эле болду. Иштим, кургатты. Анан эми операцияга бара бер деди. Анан операцияга барсам разрез жасайбыз деди. Мындайдан кезебиз деди. Себеби тиги кызыл өңгөчкө доступ болбойт экен да. Анан кабырганыбызды мындай эметип туруп, анан доступ болуп турган жасайбыз деди. Мен андан качтым, корктум. Анан кийин жүрүп анан кийин частный жана Бакыт медцентрдин үстүндө Бакыт деген бала бар экен, жаш бала. Фамилиясын унутуп калдым. Ошол Токтогазиев, Бакыт Токтогазиев деген. Лакоскопия менен операция кылат экен. Анын эмелерин көрүп отуруп, анан кийин бардым, өзүнө барып жолуксам айтты, байке, келдиңиз. Анализдериңиз жакшы экен. Кылсак болот деди. Ну хорошо, деп анан бардым. Кылды. Мына 1 жыл болду. Бүгүн уже операция кылганына 1 жыл болду. Кудайга шүгүр, жана сиз айткандай, эми сразу биз барганда тияк дүйнөгө аттанбайбыз да. Эми өмүрүбүздү узартып атат да. Туурабы? Өмүрүбүз узарып атат. Ошого Кудайга тобокелдешишибиз керек. Ошентип мына 1 жыл болду. Апанын арты менен, Бакыттын арты менен, мына силердин астыңарда ушинтип турам. Анан апа жанагыда бир эмени айтпай кетти. 2-3 эмени. Мен бул бияка келгенде эмнени дагы ошо плюс дарыландым. Көзүм булуттанып эле көрбөй калчу. Көзүмө аканит куюшту. Азыр айланайын дем эле татнакайлы ачык такпайсыз. Ачык такпайт. Мына кыз келиндерди көргөндө жакты. Мына апанын Жашыңыз канча? Жаш 65-тен. 65-тен. Анан экинчи андан кийинкиси эми простатитим бар болчу. Простатит көп жыл болду. Анын простатитти апага айттым. Простатитим болду десем, ичип көрбөйсүңбү деди. Аны простатитти ичип аткан убакта дарылана берген. Бакыт турат, Бакыт менен Мээрим. Анан кийин Бакыт менен Мээримге келдим. 1,5 ай жүрдүм. 1,5 ай. Азыр Кудайга шүгүр, күч кубатты да берет экен бул. Простатиттен 86 жаштагы киши айыгып кетти. А мен жөн эле айыктым. Андан кийин бир жаш бала 30-дагы бала экен. Ал медицинадан айыкпай, простатит боюнча айыкпай Бакытка кетти. Ошол бала 3 бала, эркек бала болгон. Садыр, Нуркожо, ким Жапарды атын койгон бала.
Аны барыңар эле уккансыңар, эмеге да чыккан. Ошол да ошо бактын колунан айыгып кетти. Болгон окуя. Бүт мен боюнум эме башыман өткөн окуя. Анан армияда жүргөндө мен мончого түшүп атып, кулагыма суу кирип кеткен. Суу кирип кетип, анан элиң агып, кан агып, кайта бияка келгенде деле лечение кылып жүрүп, дагы эле айыкпайм. Анан апага айттым, ушундай болду эле. Десем, кулагың кандай куялы деп. Кулагыма куйдум, айланайын эми дедим. Ушуга айткандар да угам азырчы. Мына бул кишинин касиети чоң болот. Апа бир-эки эле эпизодду айткан. Канды тазалагандан кийин бүт орунду тазалайт экен да. Бүтүн ордун баарын тазалайт экен. Мына ошолордун баарын айтышыбыз керек да. А медицинаны айтып атпайбы? Мына мен узатып атышты. Мына мени 2-3 жолу узатып жиберишти тияка. Мына карабайсың. Чыгарып койушту да. Чыгарып койушту меничи. А мен Кудай шүгүр силердин алдыңарда турам. Сен 4-чү эме менен жүрөм мен. Мына Кудай шүгүр. Ошон үчүн айтып кетер элем. Апага да келгиле. Апанын да дарысын ичкиле. Биринчиден апага ден соолук, сизге апа күч кубат берсин, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрлүү болуңуз. Анан бакыт менен мээримге алмаска замдар булар. Буларга дагы рахмат айтышыбыз керек. Мисалы, мен көп бардым эмеге, больницага. Барса эле медсестралар бурчунар деп адамды мамилесин өтө жаман мамиле жасайт да. Эми буларга барсам бакыт менен мээрим ушундай мамиле жасайт. Тимеле күндө эле баргым келип турат да, буякачы. Аты мээрим болот. А тияка барсам кыйкырынып, өкүнүп, ана аяка барып бир баргандан кийин баргым да келбейт аякачы. А булар ушундай назик мамиле жасайт, ушундай эмес менен адамга ооруп аткан кишини түшүнөт да. Ушундай мамиле кылышат, ошон үчүн мына биз сакайып кеттик, Кудай шүгүр. Рахмат. Неме Мырзабек Камчыбек уулу Улуттук университеттин бир чоң институтунун директору, психология илимдеринин кандидаты. Кийин эле докторлугун жактап мен билбей калсам. Урматтуу бүгүнкү бул жакшы иш-чаранын катышуучулары, урматтуу апа, агай. Мен баягы чисто случайно кабинетинде турсам эле мээрим кирип экөөбүз таанышып, китеп берип кетти эле да кайдыгы. Анан биз жана китепти бартап, баалап, китеп жазып, анан абдан агайымда турдум, сиздерди көрбөйм деп. Ошо жүргөн кишилерибиз анан баракта отуруп, окуп отуруп, анан абдан мындай бир ойго келдим да. Кээде бизде жана кыргыз филологиясы деген факультетибиз бар. Анан ал жерде менин улуу агайларым, эжелерим бар. Кээде окубасам деле оюмду айтып коеюн деп баягы эмелерден окуп келдиңизби сиз? Жана мен андайым жок, айланайын. Канча жыл, 30 жыл болду. Анан китепти абдан сачпай окуп чыктым апа. Мен сизди мурун билген эмесмин, чын эле. Бир-эки жолу телевизордон көргөм, уккам, баягы эме угарман, көрөрманбыз. Анан китепти окуганда абдан жакшы. Эң биринчи жана Назгүл деген кызды айттыңыз го да, сизге чоң рахмат. Доступный, орусча айтканда жеткиликтүү, жалпак тил менен жакшы, эсте каларлык, жакшы иреттеп бериптирсиз. Апам өзүнүн деле акыл, парасаты, көрөңгөсү, жана кыргызча словарный запас абдан көп экен. Анан ошону жакшы китептин структурасы түзүлүшү. Анан китептин элге жетиши жана биздин китептердей болбой, жана өтө эле илимий болуп кетип кээде эл окуп, кайра өзүбүз окуганда да каяктан көрүп, мен деп жазып койдум деп кеп сөзүндө ачыгы да. Анан ага караганда абдан жакшы болуптур да. Анан бул бир үчүн мен окуп, анан китепке эме киргенден кийин ар бир китептин өзүнүн жана тарыхын агай жакшы айтты, кандай жазылды, кандай эметти. Анан китептин максаты, анан ошол бизде жана орусча последствия деп атпайбы, кыргызча айтканда эле ал китептин кайра калтырган эмгеги мындайча. Анан ушул китептин таасири өтө таасирлетти. Психология илимдерине киргениме бир бул дүйнө өзүнчө психология дүйнөсү, физикалык адам колу сынса, буту сынса, дагы бир болсо айгат экен, кайра басылат экен. Психикалык жабык калып калгандарда көп, чындыгы чейин кээ бир учурларда
көп убакыт өмүр бою тең калып калган ушундай. Анан психология илиминде бир 30 жылдан ашып баратат. Анан ошондо бир таасирленген адам ички дүйнөгө чейин кирген. Апа жасатпайбы? Көпчүлүк учурларда жанагы адам өзү багыт алып алгандан кийин анан апа өзүн өзү айыптаган экен да. Жананча канча эменин баарын көрүп, башынан өзү анан баягы тиги дарынын дарысын ичип андан кийин анан жанагы улукман агайга жолукканыңыз. Бар тең эле ошо жараткандын багыты Кадыр агай туура эле айтат, баягы дайым эле баары эле жазылат, маңдайга берилет баары. Анан апа мен сизге абдан ыраазымын. Ушуну жаздыңыз. Ушул адамдарга жалпы кыргыз элине, кыргыз коомчулугуна да бир чоң иш кылып атасыз. Өнөрдөн баштап кыргыздын салттуу илимин изилдеп келе жаткан Темирбек Токтогазиев агабыз отурат, аксакалыбыз. Келиңиз, сиз экөөз сөз кылышпаңыз. Мына Кудай буйруса чын эле жанагы салттуу билим борборун түптөп туруп анан серия кылып китебин чындап эле чыгарыш керек экен. Көп изилденип арар жерде экен да, ошону эреттеш керек да. Ошонун бири мына Темкем бир топ ишин жасап койду. Манас эпосунда негизи кыргыз табыкчылыгы тээги ошол Манас эпосунда аябай сонун берилген да. Ана ошо эпосту изилдеп жүрүп, Манастагы этномедицина деген китеп жаздым. Анан ошол китептин ичинде ошол Манас эпосунда айтылган дары чөптөрдүн арасында угур кошунда бар да. Анан ошо 42 дары чөп бар экен, ошонун баарын тизмектеп, эмнеге дары, кандай дарылашкан, эмне кылган деген баягы тейде изилдеп, мына Кадыр айткандай системага салдым. Анан бул кыргыздын угур кошу менен дарылап келаткан табыттар байыртадан эле көп болгон экен да. Анан буларды Совет өкмөтүнүн учурунда официалдуу медицина деп атпайбызбы? Официалдуу медицина болгондо табыкчылыкка кичине баягы ичтарлык менен мамиле кылып тыюу салгандыктан тымызын дарылап келишкен. Сыныкчылар болгон, тамырчылар болгон, кыз тамырчылар болгон. Анан ошондой эле ошондо баягы өзүн берип дарылагандан тышкары дагы чардары дары кылып, башка дагы чөптөр менен аралаштырып дарылаган учурлар дагы көп болгон экен. Мына эже сиздин ушул эмгегиңиз көп жылдан бери элди дарылаган эмгегиңиз бул эл ичинде мында бир-эки айтылып жүрсө, китеп аркылуу дагы көптөгөн биздин замандаштарыбызга жетет деп ойлойм. Мен сизге чын денсаулык каалайм эже. Анан ушул артыңызда ишиңиз улап келе жаткан кызыңыз, неберелериңизге Кудай күч берсин. Анан бул Аканиттин бак ачылганы коронавирустун келгени болду да. Экинчиси министр Аканит болду. Анан ошону баягы алып чыккан адамга Аканит деп ат коюп койду. Анан ал кишини дагы нары бери сүрүп отуруп анан ошол киши бийликке келер менен эженин китебин келгендин келгени да. Ушул жердеги кыргыз элибизге Кудай кут кылсын. Мына кыргыздын табыкчылыгы жана Кадыр айткандай ушундай бир өзүчө бир борбор уюшулуп, анан бул директорубузду дайындап коюңуз. Ошол борбордо кыргыздын табыкчылыгы, сыныкчылыгы, жанагы дагы бир Жангозиев Тургун деген агабыз рак оорусун көк суу ичүү менен дарылоо боюнча китеп чыгарды. Ошо көк сууну кандай кылып ичип өзүн башкарып өткөн экен да. Анан бул эмеде турмушта ушундай окуялар болот экен. Бир адам такыр доктурлардын баарына барып, эл немелерге барса, эч ким айттыра албай калат экен да. Анан бир кыл тамырчы табыкка барса, ал тамырын кармап туруп, болбой калды дейт экен да. Эмне болду десе, жок мунун дарысы, жок табылбайт дейт экен да. Анан шабай түшүп кетет, үйүнө барып, аягы кетип калат экен. Анан боз үйдүн эмесин жайдын күнү түрүп коюп жатса,
bir kaymal şunçalık botodoy bozdop келет экен да. Анан не боздоп атат? Менин өлүмүмдү тилеп атабы? Деп анан акырын жылып эшикке чыкса, эмчегинен сүтү агып аткан экен да, төөнүн. Ботасы өлгөн төө экен, каймал. Анан баягыны саап, деп шуну бир эме кылып койду, анан коюп коюптур. Анан келип жатса бир маалда бир жылаан келиптир. Жылаан келип анан кийин баягы мынтип тигин жагынан өтүп, анан эшикке чыгып кетип барып бир камыш алып келиптир да. Анан камыш менен сүттү ичип, анан баягы торсоюп чыккандан кийин кайра кузуптур баягы идишке. Анан баягы киши жатат да, карап жатат. Анан ойлойт экен, мен баягы өлө турган болуп калдым окшойт, ушуну ичейинчи. Анан у аралашты го. Анан баягы төөнүн сүтүн ичет экен да. Ичкенден кийин караса терге уктап калат экен, анан жакшы болуп сезип калат да өзүн. Анан калганын дагы ичип, анан айрылып кетет экен. Анан баягы табып барат экен да. Сен мени болбой калды дедиң, мына менен тамырын карлап туруп эле айтат экен да. Ай, сен 2-3 жыл ботосу эметкен төөнүн сүтүн жылаан мүрзөдөгү камыш менен ичиш керек эле. Ошондо ичтим дейт экен да. Анан ичтим дейт экен. Кудай баягы айыптырам десе, любой ооруга шифасын өзү жеткизет дейт. Мына эжебиз жанагы ошол каймал сыяктуу ошол жанагы келген дарылар менен элге берип аткан өзүнүн баштан өткөн окуяны кийинкилерге дагы берип, жана Чолпон Мамбетовичке мен античибидим деп атпайм, мен эч кимди дарылаган жокмун деп. Бирок дарылайсың деп айткан экен. Ошо дарылап келе атасыз. Кудай сизге кубат берсин эже. Сиздин ишиңиз өлбөйт. Eşinden gana çolpunda canganda eşiker gana çıgan kalganday jark edip bürüsem gayrılık Ben özüm Kırgızistan'daki usul kasiyet kalmanға, tavukçılık kılga, şu el darlagan adamların köpümenен байланышкан. Анан ошолордун иш ыкмаларын барып көзүм менен көрүп кандай бул туура кетип атабы, жок бул пайдасы барбы, жокпу ошону көрүп анан ошого жараша өзүм да тыянак чыгарып келем да. Ошолордун эле ичинде Зеребеженин дагы ошо иш ыкмалары менен таныштым да, өзүм дарылар. Анткени өзүң дарыланбайынча өзүң айтканы менен бирөөгө айтуу, бул адаштырып коюшуң да мүмкүн да, жаңылып калышы да мүмкүн. Качан сен өзүң көзүң менен барып ошону көрүп, ошол жерде дарыланып, анан ошонун жыйынтыгын көргөндөн кийин анан бирөөгө айтсаң, ал баягы чындык болот да. Мен ашказаныңды язып бар дешип кокуйлашып калдым врачтар. Анан больницага жатып мен жатпайм деп, өзү больницаны жаман көргөн адам. Анан bir topu укол дарым жазып берди. Анан үйгө алып бардым, жарым эч окуй дарым. Эртеси күнү бу эже өлсө, Зеребеже чалып калды. Кандай жашсың деди. Акыбал жатат. Усакта ошо жазып бар деп, сен аны бакпай бияка келди угушту. Кел эртең менен токтот дарымды ичип берет. Анан таштап кой, эртеси күнү келдим бу кишиге. Келсем көрдүм дагы
Şu içesin dedi, 2 neme içesin dedi. 2 jolu kurs tapmay kalmışım. Anan жақсы боласың dedi. Anan meyli dedim de kanım batık desen taşlap koyduğunu bu işin aytkanın jasadım. Anan sol жетip gelgen adamlarga tabi göz жүгүртүп attım da. Hem çındığında кейбір adamlar öttü. Ekiden kişi jölöp kelet, tayap kelet, oturdu. Onu koy. Ahvalı o, karagap turup boğurun açı. Burastar bayağı, sen bu işe aytып atmadın mı? Bolboyt degen adamlar da. Ana nari karap, beri karap, bu işte korkut erteң emne bolot, kanday bolot, bize olsa koku sanı var ушундай болду айтат деп жооп кетип bu işte болду. Бирок ачык айтып, ачык консультация берип, эгерде көңүлүңө туура келсе кел, болбосо медицинаға бар. Негизи ошо пикириңиз мени да таасирлентти. Биринчиден мындай бир ой келди да, сиз деген өзүңүздүн эмеңиз менен элге мээрим төгүп атасыз, үмүт берип атасыз, ишенбей. Негизги ошо адамга кайрадан өзүнө өзү ишенич аябай оонуп, анан ушул сиз жасап аткан эмгегиңиз ошо биздин жарандарыбызга аябай кандай десем, бул баалуулук да. Анан биз билгендей эле мына глобалдык маселе бул жанагындай жаман дарылоо. Бул негизи Нобель премияга татыктуу эмгек деп эсептейм. Өзүмдөн мен сизге кандай жардам бере алам, кандай салым кошо алам деп анда эл аралык деңгээлге чыгара турган болсок, биз анда Назгүл айым сизге да чоң рахмат, ушул сиз да жакшы редакция кылып турсуз. Мээрим, бакыт, сиз менен таанышканыма кубанычтымын. Ошондо чогуу бир отуруп кандайдыр бир стратегия түзүп, анан эл аралык деңгээлге чыгарсак, ошондо менимче биз эл аралык деңгээлге буну чыгаргандан кийин биздин мамлекетибизде муну мыйзамдаштыруу жолун табабыз деп ойлойм. Сизге эже таазим, көп жашаңыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Баарыңарга тең кандай десем, элибиз келем болсо, бири-бирибизди колдосок, ошондо өнүгөбүз деп ойлойм. Апанын кандай жолдордон өткөргөндөрүн бүт окуп чыктым да, бир сыйра көрүп чыктым да. Мынакей бардыгыбызга көптөгөн чоң аталар, чоң энелер согуштун учурунда көптөгөн кыйынчылыктарды көргөн, алардын катарында апа деле кандай кыйынчылыкты көрүптүр. Атасынан кандай атанын мээримин, мындайча айтканда, ата-эненин мээриминде, ата-эненин кучагында чоңойгон бала бөлөк да, негизи чын-чынындачы. Кыйынчылыкты көрүп чоңойгон такырып, ал өзүнчө бир сфера менен кетет да. Чын-чынына келгендечи, апанын башынан да көпчүлүк кыйынчылыктар өтүптүр. Ар бир кыйынчылыктын аркасында бир жакшылык бар дейт да. Мынакей ошончо кыйынчылыктарды өткөн кез, азыр мынакей өзүңүздүн китеп ачарыңыз ачылып, элдердин алдында жүзүңүз жарык болуп отурат. Бул чоң бакыт да. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Алтынбек Кудайбердиевич деп коет. Мен Костоправ. Азыркы тил менен айтканда сыныгчы, элдик сыныгчы да. Ар бир нерсенин бир касиети болот. Мынакей Зейнеп апа айткандай, алтынчы атамдан калган дедиңизби? Алтынчы атам. Менин атам, менин чоң атам, менин тай аталарым жактан, бизде эки жактан келген да. Бул нерсени кармап калбаса кыйын нерсе. Себеби мен өзүм да бул нерсени кичинекей бала кезимен кармап жүрүп сыныгчылыкты. Ортодо бир жаш болгондон кийин ой ар жакка кетет экен, башка кесиптерге өтөт кез. Ошентип отуруп мен өзүм ортодо бир 2 жыл катуу ооруп калдым да. Акырында мен баспай бир жерде жатып калдым. Ушунчалык кыйынчылыкты көрдүм. Кээде бир ой келчү, бийик жерге чыгып туруп эле өзүмдү таштай берсем. Баягы бир жерге барып өзүмдү таштай берсем, үнүм чыкпайды, өлүп калсам депчи. Көрсө, бунун деле аркасында бир жакшылык турган экен да. Кайранан ушул өзүмдүн кесибиме келгенден кийин мынакей мени тааныгандардын баары билет. 1 жылга жетпестен мен кадимкидей турдум да, бутумачы. Мен бир бутум экинчи бутумдан 4-5 элге кыскарып кеткен болчу. Себеби канчалык азап мененчи. Ошол нерсени азыр мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени азыр эч кимге ыраа көрбөйм да.
ким оралса күнгү түнгү жардам бергенге даяр болуп турасың да. Мынакей апа бизге барды. Мынакей апа азыр 81 жашта. 82-ге кетти мынакей. 82 жашта апа барып, мага леченияга барып, менин пациенттеримди таң калтырышты да. Апаны көргөндө кадыресе чыйыр алышты тигилерчи. Бул биз турбасак болбойт турбойбу. 50-60-ка эмиле чыккан адамдар кроваттарга чыга албай атса, апа секирип чыгып атпады олардын үстүнөчү. Анан бир чети карап туруп, коркосуң көз тийеби депчи. Адамдын назары, көзү деген жаман да. Апа ушундай нерсеге чыгып атат деп туруп, эми ар кандай киши да арасынанчы. Алардын катарынан мынакей Бактеже барды. Бактеже деле бир топ көптөргө дух берди да. Мындайча айткандачы, бул кесип түгөнгүс кесип. Ортодо бир мына Союздун учурунда бир ортодо элдик дарыгерлерди чындыгында көптөгөн кысымдар болуп, көптөгөн кыйынчылыктар болуп туруп, бул медицина тармагы алдыга чыгып туруп, элдик дарыгерлик бул аркага жылып калганда, мынакей Кудайга шүгүр, жакшы күндөр бар экен. Акыры бул нерсенин түбү келип туруп, медицинанын алдында кадимки куштун эки канаты болуп кетип атат да. Аябай азап тарттым мен, сыган болуп жашадым. Анан кийин ушу Зайнетинди үйүнө барганда айттым. Зайнетин кетире турган болсо мен келбейм. Десем, үй алмайынча жашайсыз деди да. 4 жылдан ашып 5 жылга жакын жашадым Зайнетиндин үйүндө. Бейликенен ушунчалык атам жашаган. Жакшы таанып кеткен да туура айтып атат. Ооба да. Болбосо мен 5 жылда дагы 5 үйдү тазалайт белем, дагы канча азап тартат элем. Анан кийин ошондой айтып атпайбы? Айгар оорудун дакты өзү табылат деген. Сиз мага рас келдиңиз, эми мен сизди кетирбейм. Ушу үй алганча жашайсыз деп, чын эле үй алганча жашадым, кагылайм. Урматтуу туугандар, мен баягы Зейнеп эженин дарыланган адам катары, бир чети өзүм дарыгер катары айта кетейин. Мен өзү 94-жылы вирусный гепатит Б менен ооруп калдым. Аны болсо баягы эпидемиологиялык изилдөө деп коет, ошол менен изилдеп отуруп тиш докторго барганда жукту деген аныктама чыкты да. Эми бул оору деген Кыргызстанда азыр трагедия болуп атат. Трагедия. Могуреке спеццентри бар, ошонун директорунун айтышы боюнча Кыргызстанда бүгүнкү күндө 300 000 адам вирусный гепатит менен ооруйт да. Алардын баягы аныкталбаган элдин арасындагы оорусун билбей жүргөн адамдар ошкондо 500 000 адамдын тегерекесинде гепатит менен оорушат. Кээ бир адамдар өздөрү билбейт болду. Анан биздин мамлекеттин шартында бул оорунун тарап кетүү мүмкүнчүлүгү өтө зор. Себебинде бул гемоконтактный инфекция деп коет, анча-мынча 0,01 миллилитр кан достаточно заражать этет да. Анан эми бул айта берсек көп стоматология, гинекология, жанагы пирсинг, эмне татуировка ошон бар, ар бир адам ушундай да, барат, бирок эми жок. Анан эми бул оору боюнча мен эми 94-жылы ооруп калдым, 29 жыл болду. Ошондон бери больницага жаптым, амбулаторный дарыларды ичтим, чет өлкөдөн дарыларды алдырдым, Москвадан алдырдым, Индиядан алдырдым. Бирок биздин мамлекеттин ушул ооруга маани бербегендигинен бул жана жизненно важный лекарственный препараты деп коет, ошол экиге кирбей калып, мамлекет бул дары менен камсыз кылбай калып, ар ким өзүнүн алдына жараша дары издеп, өзүнүн алдынча дарыланып калышты да. Аны мен ошону өзүмдүн жон терим менен өткөрдүм да, алдырдым. Анан баягы дары түгөнүп калат. Бул дарын деген жарым жыл, 1 жыл, 2-3 жыл ичиш керек. Анан эми ошончолук сандагы дарыны булар алып келбей калды дагы. Анан жанагы бизде пакистандыктар бар, индустар бар, ошол тараптан көп келет да дарылар. Анан врачтар өздөрү таап берет, баланча контактный берет, телефонун табасың. Аны ичкенден кийин 1 ай өтөт, 1 ай өтөт. Анан эле дары түгөнүп калат. Кайра изилдөөнөн барсаң, лабораториялык жыйынтыктан жыйынтык жок да, кыскасы. Анан үчүнчү эле кайра алып башка дарыны жазат, башка дарыны издейсиң, ушундай жүрдүк. Анан Зейнеп эже өзү айткандай 2017 жылы Зейнеп эже келип калды. Анан мен дары ичип аткан элдерди көрдүм.
алар менен да баарлашып аттым, сурап аттым, кандай орун менен кандай тиги бул анан позитивдүү пикирлер көп болду да. Анан мен литератураны да ачып карап окудум, интернеттен ачып окудум. Бул боюнча Союздун убагында 70-жылдары врач, онколог, хирург Закаурцева деген болгон экен. Аны Google'га кирсеңер ошол экенин чыгарып берет. Ошол дарылап, ошол угургушунда ал киши настой кылып беришкен. Ошону локализация жасап, локализация деген баягы тамырлашып кеткендердин тамырларын туратып, тоголок топтоштуруп, анан ликвидация жасашкан, баягы операционный путем ликвидировать этишкен дагы байыркы химиянын ордуна кайра ошол угургушун беришкен да. Бул 70-жылдары болгон, интернетте бар, Закаурцева деп жазсаңар чыгат. Аны да окудум, муну окудум, анан ушуну чейгесен менимче карама каршы жүрүп угургушун дегенде көп эмне болду. Анан мен айттым. Анан колду куусуп ушунда отура бериш керек анан канча жыл өттү. Же бир дарылар жардам бербейт. Ичип көрөйүн деп анан ичип көрдүм. 2018-жылы, 2019-жылы, 20 жыл, 3 жыл катарынан ичтим. Анан мен лабораториялык анализдеримди акыркы 16-жылдан баштап чогултуп жүрөм. Ошолорду диаграмма кылып, столбук кылып Зейнепежеге жазып берген, кстати. Ал Зейнепеже доброй жогот үйдү келген кишилериңизге мынакей көрсөтүңүз результатын деп. Анан ошол эки ПЦР тест деп коет, азыр чыгарып атат. Полимерсепный реакция деп коет. Муну вирустун өзүн эмес, вирустун калдыктарын табып, ошо 1 мл канда 4890 единица болчу да. Бул 2016-жыл. Анан ошол пикке ошол кесе жетти. Бул дельта вирус деп коет. Д деген вируста жабышты, Б болгон жерге Д деген вирус жабышат. Эң жамандан. Буга вакцинация да жок. Улуттук календарга да кирбейт. 3 жыл мурда мен бир тууган эжем болуп калдым. Ал киши өзү жогорку билимдүү фармацевт, анан өзү кызыл диплом менен бүткөн. Ушунчалык эме кылып, ушул кезге чейин ушу акча төлөп бүт ушу эмелер боюнча окуп жүргөн эме болчу да. Анан ошо окуп өзү шетет жерде дарылап жүрүп анан ооруп калгандан кийин анан өзү айтып калды да, мен өзүм дарылайын депчи, ушу дарыласам болот, өзүм дарылайын деди да. Бул анан өзүнчө эме менен баштады да. Анан мен ошондо айттым эжеме, эже бул нерсенин өзүнүн жолу бар. Сиз ушул буга чейин ушу дарылап, практикалап келген мыкты бир табыттардын батасын алып, же болбосо ошолорго окуучу болуп, шакирт болуп. Анан ошондо туруп алып уланып кетсеңиз жакшы болот эле. Азыр сиз өзүңүз баштаган менен жакшы болбой калат го дегендей анан айттым да, айтсам башында макул болсо эле, кийин анан бул да өзүнүн системасын түзүп алыптыр. Анан ошону менен өзүнчө кетип калды. Бирок 3 жыл ушундай алышты. Бирок тилекке каршы болбой калды. Жакын ушага болуп калды. Анан ошон үчүн эмне деп берем? Бул бардык нерсенин өзүнүн устап болот да. Устап деген жөн эле болбойт экен. Канчалык ушу илимин күчтүү болгонунда дагы кандайдыр бир ушу Кудай бир жанагыдай касиет дарып койгон адамдардан бир ошолордун жугушуп жанагыдай эмесин алып өтмөйүнчө эмдин жүрүшү кыйын болот экен да көрсө. Анан мен ошон үчүн айтып турам, сөзсүз түрдө мынакей Зейнеп эже, мына бул жерде көптөрдү таанып атам, көрүп турам. Мына бир жыл мурда атайын ушул элдик дарыгерлик, элдик курултайды өткөргөнбүз. Мына ушу кадырымызда өзү баш болуп, тиги элдик дарыгерлер өзүнчө бир эме ачып, анан ушундай өткөргөнбүз. Ошондо ушу мыйзам долбоорун иштеп чыгып баштаганбыз да. Анын максаты эмне болду мынакей? Зейнеп эженин өзүнүн рецепти бар экен да. Мен буга өзүнчө кызык көрдүм. Ошо ооругушун боюнча эле бизде ушу дарылап аткан бир 5-6 киши менен сүйлөштүк. Ар кимиздин өзүнүн рецепти бар. Бирине бир окшошпойт да. Эже өзүнүн эле 3-4 рецептибиз бар туурабы? Жанагы тамчылатып, анан ичирип, массаж кылып дегенде ошондой көп эмелер бар да. Анан тилекке каршы бизде ушунун жолго салынган бир жанагы иштелип чыккан процедурасы жок да. Мен акчем болот. Анан кийин артыма деле кубанам жүрөт. Келбейсиң, дары ичпейсиң, эмне дары койчу деп коем. Анан кийин кайта эле чалат. Келбейсиңби? Ооруп эмне кыласың? Ооруп атам.
Анан кийин келин енді армисең жакшы болуп көз арча койчу деп баштап кайта эле буда эжем болот берде отурат экөө мийим чагат барбайсыңбы турбайсыңбы жолукпайсыңбы айып кеткенден кийин пенделиште баарыбыз анан кийин мен айтам кичине бир нормальный дароо бериши дейт анан нормальный ушул экен мына эжемдин бияка түшкөн сүрөтүн көрүп туруп айтса баары түшүнүктүү го деп ойлойм да Курманжандын аткадай болуп турбайбы ооруп жаттым анан бир күнү сөз берип үйдө отуруп чай ичип отурубуз тамак ичип атабыз атама Куран окутуп мына эжем чакырды эле баарыбыз барып алып баралы кыйкшый отурам ошол жерде ошодон эртең менен сөз чыгып барган анан бардым бир пиала куп берди уртап коюп жаш кезимде ичтим мен өзүм апамда кайнатып кескестип алып кирип айтып бетчи да анан ичип алып мындай жакшы болуп кетсең эчтеке да кылган жокмун го деп ошол жерден эшиктин астынан чыккам үйдүн ичине киргенде өзүм башкача сездим негизи уже аура башкача өзүм мындай жакшы сезип апчемдин касиети окшойт го деп ойлодум да согуштан кийин эле башталды да бул врачтар ага чейин врачтар жок эле болбоду эле кыргыздар эмнеде тоо ташты эле боз үй менен эле чөп менен эле жүрүп эле аягышкан эми муну айтып отурса сөз түгөнбөйт аябай көп анын баарын айтып түгөтө албайм силер эметип кетесиңер чарчап кетесиңер мынакей апабыз сизге чоң рахмат ушундай китеп жазып элге журтка кереги тие турган нерсе кылып атасыз мынагу жерде эки ооз ырларын жазган китеп чыгаргандардын ырларын эч ким окубай калган азыр бүт эле интернетке өтүп кеткен соцсетке глобалдашып ааламдашып кеткен азыр бул өтүп аткан иш чараны да ушу интернетке көбүрөөк жайгаштырсаңыздар көбүрөөк тарайт да анан мен да сиздин эниңизмин ошол орталыктанмын мен дагы Бердыгул акем экөөбүз келдик мен дагы бул апанын пациентимин мен дагы дарыланып жүргөм азыркы учурда дагы дарылап атам анан апа бүгүнкү кечеңиз куту болсун куттуу баянды болсун сыйгаларым өйдү жүзгө чыгыңыз бактылуу болуңуз кыздарыңыздын уул кыздарыңыздан урмат сыйын көрүп небере чөбөрө чөп башын көрүңүз ар дайым ушундай бизге окшогон пациенттерге мына кыргыз элине канча деген жардам берип атасыз ушулардын батасын алып бактылуу эки жолу жүрөбүз апа бар болуңуз аман normal çıksana bile. Organizm sahte olmuş diye. Ошо биз почкалар düşüşte ayaktıras. Eyle akşegende bir ay ayağa келерге дошло организм чистый. У кого он засольный, это 45 дней. Ооба, чындыгында эле жогоруда сөз болгондой, азыркы таптагы элдик дарыгерчиликтин заманбап турмушта актуалдуулугун эске алуу менен элдик медицина менен илимий медицинаны айкалыштыруу мезгилдин талабы. Бул экөөнү бири-бирине каршы койбостон, тескерисинче айкалышта карап ишке ашыруу зарылдыгы болууда.